азыр деле бизди жакырчылык, кымбатчылык, жумушсуздук курч көйгөй болуп жатканын жакшы билем. Кабатырлануу менен күн сайын ойлонуп, толгонуп, тынчсызданып келем. Өзгөчө азык-түлүк кымбаттоонун үстүндө болуп жатканын көрүп турамын. Бир катар продуктлардын баасы 2022 жылга салыштырмалуу дээрлик 1,5 эсеге өстү. Бизге экономикасы алсыз өлкө тапшырылганын мурда эле билчүмүн. Бирок өзүбүз эч нерсе чыгара да албай калганыбызды мен бийлик башына келгенде көрүп билип, ардандым, ачууландым. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо тууралуу көп жылдардан бери айтылып келатканы менен мунун баары курулай сөз бойдон эле кала бериптир. Жада калса этти да, жашылча жемиштерди да чет өлкөдөн импорттоп ташыганга мажбур болуп калыптырбыз. Өткөн 2 жылдын ичинде буудай, кумшекер, суу май, күйүүчү май, мазут, дизелдик отун, курулуш жана өнөр жай товарларына болгон дүйнөлүк баалар эбегейсиз кымбаттаганын дагы жакшы билесиздер. Муну менен импортко жана тышкы экономикага көз каранды болгон өлкө катары кымбатчылыктын толкунун баштан кечирип, дүйнөлүк инфляция өлкөбүзгө өз залакасын тийгизүүдө. Ошентсе да биз өтө көп күч жумшоо менен макроэкономикалык туруктуулукту коргой алдык. Жыйынтыгында 2022 жылдын апрель айында мугалимдердин, дарыгерлердин, социалдык тармактын жана маданият ишмерлеринин, муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлердин, күч органдарында иштегендердин жана аскер кызматкерлеринин, чек арачылардын эмгек акыларын олуттуу жогорулатканыбыз эсиңиздерде болсо керек. Акыркы 2 жылда Кыргызстан реалдуу эмгек акынын өсүшү боюнча Евразиялык экономикалык бирликте лидер болуп келе жатат. Айлык акынын өсүшү инфляциянын деңгээлинен жогору болгондугу үчүн биз жакырчылыктын андан ары тереңдешине бөгөт кое алдык. Ошондой болсо дагы көптөгөн кыргызстандык үй бүлөлөрдүн азыркы жашоо шарттары оор болуп атканын жакшы билем. Балдардын мектеп түйшүгү, тамак аш маселеси, үй бүлө багуу сыяктуу көйгөйлөрдү сезип турабыз. Мындай түйшүк менен күн кечирген жарандарыбыздын турмушун жаныма жакын кабыл алам. Ал эми аялуу калкыбыз, майыптыгы бар адамдар, жалгыз бой энелер, жетим балдар үчүн кымбатчылык кандай оор болуп жатканын айтпаса да белгилүү. Ошондуктан азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу менен элибиздин жашоо шартын жана турмуш деңгээлин реалдуу жогорулатуу, бакубатчылыкты орнотуу менин эң маанилүү милдетим.